Президент Садыр Жапаров кече 11 майда Дүйнөлүк банктын Европа жана Борбор Азия региону боюнча вице-президенти Анна Берде менен жолугушту. Мамлекет башчысы ата мекендик экономиканын артыкчылыктуу тармактарындагы долбоорлорду ишке ашырууда Дүйнөлүк банктын олуттуу колдоосун баса белгиледи. Өлкөнүн инфратүзүмүн жакшыртууга багытталган инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууда жемиштүү кызматташуу болгонун канааттануу менен айтты. Президент стратегиялык максаттарды жана алдыдагы реформаларды ишке ашырууда өнүгүү боюнча өнөктөштөрдүн колдоосу Кыргызстан үчүн өтө маанилүү экендигине токтолду. Садыр Жапаров экономикалык өсүштү камсыз кылуу боюнча министрлер кабинетинин алдына коюлган максаттар тууралуу айтып берди. Ал үчүн инвестициялардын агымын көбөйтүү, экспорттун көлөмүн жогорулатуу, өлкөнүн обочолонушуна жана азык-түлүк товарларынын бааларынын өсүшүнө жол бербөө сыяктуу бир катар чоң долбоорлорду ишке ашыруу керек. Президенттин айтымында фискалдык, транспорттук, логистикалык, ошондой эле тышкы соода саясатын өнүктүрүүнү камтуу менен экономикалык реформаларды жүргүзүү пландаштырылууда. Орто мөөнөттүү мезгилдеги экономиканын негизги артыкчылыктуу тармактары энергетика, айыл чарбасы, жер казынасын пайдалануу жана туризм болуп эсептелет. Ошондой эле келечектүү багыттардын бири билим экономикасынын, креативдүү экономиканын өнүгүүсүн камсыз кылуу зарыл деп айтты мамлекет башчысы. Садыр Жапаров Дүйнөлүк банкка көрсөтүп жаткан жардамы үчүн ыраазычылыгын билдирип, энергетика, транспорттук, логистикалык, инфратүзүм, санариптештирүү, саламаттык сактоо, билим берүү, айыл чарбасы, туризм тармактарында, ошондой эле Баткен облусун калыбына келтирүү иштеринде мындан арыда жигердүү кызматташууга даяр экенин билдирди. Дүйнөлүк банктын Европа жана Борбор Азия региону боюнча вице-президенти Анна Берде банк тарабынан коронавирус пандемиясынын экономикага тийгизген кесепеттерин жоюуга колдоо көрсөтүүлөрүн маалымдады. Ошондой эле Кыргызстан жарандарын массалык эмдөө планын колдой турганын билдирип, жакынкы айларда Дүйнөлүк банк тарабынан жактырылган коронавируска каршы вакциналарды сатып алууга 20 миллион АКШ долларын бөлүп берерин кошумчалады. Анна Берде энергетика тармагындагы реформаларды канааттануу менен белгилеп, бул багытта тармактын финансылык абалын жакшыртуу мүмкүнчүлүктөрүн табуу, энергиянын кайра жаралуучу булактарынын негизинде өндүрүштү кеңейтүү, тармакты реформалоо программаларын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу, башкарууну күчөтүү боюнча кызматташууну тереңдетүүгө даярдыгын айтты. Запланировано проведение экономических реформ, включая развитие фискальной, транспортно-логистической, а также внешнеторговой политики. Цифровизация должна стать ключевым элементом реформ. Основными приоритетными отраслями экономики в среднесрочном периоде является энергетика, сельское хозяйство, недропользование и туризм. Также необходимо обеспечить развитие экономики знаний, креативной экономики, одно из перспективных направлений. Кроме этого, будет уделено особое внимание развитию системы здравоохранения, образования, созданию благоприятных условий для обеспечения качества жизни и равенства возможностей всех групп населения страны. В этой связи прошу вашего содействия в поддержке новых, значимых для страны проектов по данным стратегическим направлениям.